Тойчубекова Жамбила Кубатовна, өзүм 1961 жылкымын. Жалал Абад шаарында жашайм. Молдо Муса Конкентиев атындагы управанын Жаңы Арал көчөсү 101-үйдө жашайм өзүм. Билимим орто. Мисалы үчүн чеберчилик, негизи эле чеберчиликке качандан бери кызыгып калдыңыз? Эмне болуп кызыгып буга чейин эмне буюмдар жасап келесиз? Мен чеберчиликте бала кезимен эле мен башта 8-9 класстан бери эле килем токуп, саймаларды сайып, анан бүт жанагыдай кандай ошо кыздарга неме жумуштар болсо баарын эле кылып жасап келатам. Бүттерди ийрип, шырдакты шырый алам, бирок оюп жасай албайм. Аны термен жасай албайм. Калган ошол жүн менен иштейм. Ала кийиздер жасайт элек. Анан жанагы терини деле ийилип, немеси супара ошол нерселер жасайт элек да. Анан өзү үйгө салганы, бостекте подписте ошону жасайт элек. Анан ошол иштейм, жип ийрип, өзүм боеп, жиптерди өзүм ийрип, өзүм баарын өзүм мастер болуп, көп кыздарды окуткам жашыман эле. Ошо 74-75тен бери эле ошо килем менен токуп келатам, килем токуп. Азыркы убактарда мен основной баягы куракка басым жасап атам. Курак курап, ошо выставкаларга чыкканда, ошо курак, анан кыздарга септеген машинкаларым бар. Курактан эмнелерди жасайсыз? Курактан мен каттама курак, чей курак, неме эмне аттары өзүм эсиме түшүрчү. Жок, мисалы үчүн куракты кураганда кандай буюм өндүрөсүз мисалы? Буюмдарын мен основной неме ХБ товарларга көбүрөөк басым жасайм. Бамбуктан, анан королевский материалдан, анан кыжымга ошолорго көбүрөөк басым жасайм да. Ал курагыңыз мисалы үчүн төшөк болобу, жаздык болобу, же түшкүс болобу? Кыздарга сепка основной төшөк жасайм, анан панно да жасайм. 2-3 кылып панно жасайм боз үйлөргө илгенге. Анан сайма саям. Аны дагы ошол боз үйлөргө илгенге панно типа ошондой жасайм. Тушкиза жасайм. Азыр ошолор менен алектенип атам да, кыздарга бергенге ошол жер төшөктөрдү жасайм да. Бирок килем менен деле алектенем. Азыр деле Кудай кааласа мына жакында бир проект менен иштеп атабыз, ушу жүн боюнча, тери боюнча. Ошол жана тапочкаларды, оюнчук игрушкаларды жүндөн жасалган. Анан килемди дагы уже баштап атабыз. Мына Кудай кааласа жүн тута турган буюм неме устанок алып атабыз. Алсак килемди да баштайбыз деп атабыз. Ошол кыздар менен ошо кийсе, ала кийстерди жасаганга, анан выставкаларга чыгып жүрөм. Дайыма Кыргызстан боюнча бүт жерлерге выставкаларга барып турам. Таласка, Баткенге, Чаткалга барып келдик былтыр. Чаткалда өткөн фестивалда курагыңыз байге алды деп аткансыз? Мен Чаткалга былтыркы жылы 24-жылы Чаткалда болду. Ошондо мен чей курак менен барып 15 000 байге алдым. Мадинат министрлигинен ошол. Анан андан мурда да 24. Канчанчы орун? Экинчи орун. Ошо 15 000 алдым. Анан немеде 23-жылы Жалал Абадта болгондо анда жана курак сумкалар боюнча кызыктыруучу сыйлык алдым. Анда да 4 000 сом алдым. Андан башка дагы фестивалдарга катышып турам. Эл аралык фестивал болуп атат биздин Кыргызстанда. Ошто 2-чи местени алып, кол өнөрчүлөр боюнча. Аны да Кыргызстанда алып барганмын. Башка да боюндарда алып барганмын. Неме Румынияга путевка алдым. Анан былтыр дагы Ошко барып, анда дагы Турцияга путевка алдым. Бул кароо сынактан, Кароо сынактардан ошо жеңүүчү болуп 2-чи местени алып, 2 жерден 2. Анан Соода Жай палатасында өзүм жеке ишкермин, сертификатым бар. Жеке ишкер боюнча ошол катышып, ал жерде дагы көп сыйлыктарга жанагыдай сертификаттарды алып атам. Ошо жакшы. Жеке ишкерлик боюнча эмне жумуш кыласыз? Мен жеке ишкерлик боюнча основной постельный белье, кол өнөрчүлүк боюнча да. Постельный белье, ошондой одеялдарды, кыздардын сеттерин ошол тийип атам. Жеке ишкерлик боюнча. Анан өзүм Таш булак айыл өкмөтүндө мурун өкмөт эле, азыр шаарга карап калды. Неме ардактуу атуулмун. Анан ошо аялдар кеңешин тараймын. Азыр шаарга карап калдык. Молдо Муса Конкентиев атында управа болуп калдык азыр. Ошо шаарда.
Таш булак айылынын аялдар Ташбулак кеңешинин айыл өкмөтүнүн атактуу батылымын. аялдар кеңеши Аялдар кеңешинин шаардын управанын аялдар кеңешин тарайбын.